Саламатсыңарбы балдар? Азыр кыргыз адабияты сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Жомарт Бөкөнбаевдин өмүрү чыгармачылыгы жана Алтын кыз драмасы. Балдар, бүгүнкү сабакта силер акын жазуучу драматургдун өмүр баяны жана чыгармачылыгы менен терең таанышасыңар. Чыгармалар аркылуу мекенди сүйүүгө, урматтоого, жаратылыштын кооздугун баалай билүүгө үйрөнөсүңөр. Ошондой эле коомдо болуп жаткан ар кандай өзгөрүүлөргө жекече ой пикириңерди билдирүү жөндөмдүүлүгүнө ээ болосуңар. Аны эмесе балдар, мен силерге Жомарт Бөкөнбаевдин өмүрү чыгармачылыгы боюнча аудиону угузам, а силер жакшылап көңүл буруп уккула. Акын, драматург, котормочу Жомарт Бөкөнбаев 1910 жылы 16 майда Токтогул районунун Мазарсай айылында туулган. Ата энеден эрте ажырап, Жалал Абад шаарына жакын Көгарт балдар үйүндө тарбияланган. 1931 жылы Фрунзедеги педтехникумду, 1935 жылы Москвадагы коммунисттик университеттин журналистика факультетин бүтүргөн. Кызыл Кыргызстан гезитинин редакциясында бөлүм башчы, Ленчи жаш гезитинин редактору, Советтик адабият жана искусство журналынын башкы редактору, Мекен үчүн алга гезитинин редактору болуп иштеген. Жомарт Бөкөнбаевди чоң акын Алыкул Осмонов акын ыры таттуу тилдүү бала эле, бул замандын чын сүйүктүү жан эле, жорголугун салыштыра келгенде Шырдакбектин жоргосундай бар эле деп мүнөздөйт. Жомарт бүткүл өмүрүн талантын эл журтуна ырга арнаганчылыгы патриот акындардын бири болгон. Турмуш жыргалын аз көргөн акынын атасы Бөкөнбай энеси Алтынай 16 балалуу болуп, алардан Жомарт менен эжеси экөө гана тирүү калат. Жомарт 5 жашка чыкканда атасын Борбубай өлтүртүп, энесин зордук менен токолдукка алат. Ошондон баштап энесинин да, эжеси менен Жомарттын да абалы оордоду. Жаш бала кой кайтарып, малай катары жүрдү. Ошол кой жайып балалык чагы өткөн жер кооздугу менен атагы чыккан айтылуу арым жайлоосу болду. Анын керемет сулуулугу, шылдыра баккан тоо булагы, көйгөлгөн талаасы акынын шыгын өтө эрте ойготту. Бала дүйнөнү дал ушул жерден таанып биле баштады. Апасы Алтынай эл чыгармаларын эң жакшы билген, сөз багып аны урматтаган, бир укканын унутпаган, куйма кулак улуу кепти укмуштуудай айта далган, оозунан бал тамган сөзмөр, ары жез оймок ургачынын өзү эле. Ал жаш Жомартка жомоктор менен уламыштарды, элдик ар кандай ырларды айтып берүүдөн тажачу эмес. Жаш кезинен аздектегени улуу акын Токтогул болду. Өзүнүн залкар устатын Бөкөнбаев өмүрүнүн акырына чейин ыйык тутуп, анын талантына табынып, таазим кылып өттү. Ошентип, кыргыз жергесинин кооздугуна суктанып, Токтогул сыяктуу акындардын ыр күйлөрүн угуп, жаш кезинен эле ырга шыктуу болуп өстү. Акындын бактылуу жашоосуна, талантынын гүлдөшүнө жаңы заман кеңири жол ачты. Эркиндик, теңдик колго тийди. Эми билим алып, жан дүйнөнү байытуу керек эле. Окусам дегенде ак эткенден так этип жүрүп, 1922 жылы Кетмен төбөдө жаңы ачылган Арым мектебине кирди. Мында 2 жыл окуп, көзү ачыла баштаган Жомарт окуусун улантууну көксөп, 1924 жылы Жалал Абадка келет. Андан Көгарт жетим балдар интернатына жиберилип, ал жерде 2 жыл окуйт. Бирок билимди дагы тереңдетүү зарыл болчу. Ошондуктан 1926 жылга чейин жаңы маданиятты курууга, саясатты иш жүзүнө ашырууга чакырган курч макалаларды жазып, жөндөмдүү журналист экенин көрсөттү. Кийин Москвадагы журналисттер институтуна кирип, аны 1935 жылы ийгиликтүү аяктап кайтып, анын кийинки бүт өмүрүн биротоло чыгармачылыкка арнады. Жерге ээ болгон дыйкандардын кубанычын тең бөлүшүп, жаңы заманды сүйүүгө чакырган жер алган кедейлерге деген биринчи ыры 1927 жылы Жер төңкөрүш аттуу газетага жарыяланат. Анын чыгармачылыгынын андан ары өнүгүшүнө Фрунзедеги педтехникумдун өзгөчө мааниси бар.
Бул окуу жайы өз убагында таланттардын уясы болгон. Анда келечекте кыргыз элинин сыймыгы болушкан акын жазуучулар, сүрөтчү Гапар Айтиев, композитор Абдулас Малдыбаев сыяктуу чоң таланттар тарбияланышкан. Андай адамдар менен бирге болуп баарлашуу, ошол кездеги таланттуу жаштарды бириктирип, баш коштурган техникумдун алдындагы кызыл учкун адабий иримине активдүү катышуу Жомарттын жаш калемин курчутуп, чыгармачылыгын жетилтти. Жаңы замандын жартысы катары акын өзүнүн саясий мааниси курч, көркөмдүгү жетик ырларын жаратты. Анда жаңы заманды даңктап, эркин эмгектин маанисин зор эргүү менен ырдады. Акындын мындай мүнөздөгү эмгек, көкөш көзүн ачты, забойщиктер, жаз сыяктуу ырлары эл арасына кеңири тарап таанымал кылды. Энесинин кордугун өз көзү менен көргөн акындын чыгармачылыгында аял затына арналган ырлар арбын. Анын алгачкы ырларынын бири да эжеме кат деп аталат. Ал окуунун артынан түшүп, Фрунзе Москва сыяктуу алыскы чоң шаарларда окуйт. Иши менен да, акындык сөзү менен да кыргыз жергесинде маданий курулуш иштерине белсене киришет. Кыргызстандагы маданий агартуу иштерине өзгөчө көңүл бөлүп, алдыңкы сапта турган жоокер катары жердештеринин, айрыкча аялдардын ийгиликтерине чексиз кубанат. Бул темада Эри кызы, Марьям, Сыргажан, Кыздын канаты сыяктуу бир канча ыр поэмаларды, Алтын кыз аттуу музыкалуу драма жазып, басмачыларга каршы эр азаматтарча тайманбай күрөшкөн кыргыз кызынын мыкты образын жаратты. Драматургия демекчи, адабияттын бул түрүн түптөшүүдө Жомарт Бөкөнбаевдин салымы чоң. Убагында анын Семетей, Каргаша пьесалары, Токтогул музыкалуу драмасы көрүүчүлөргө аздыр көптүр эстетикалык ырахат берип, өз алына жараша кыргыз драматургиясынын өсүп өнүгүшүнүн жүгүн көтөргөн. Ал айчүрөк Токтогул операларынын либреттолорун жазып, Кармен операсынын либреттосун ташымалдаган. Прозада да, котормодо да калемин сынап көргөн. Токтогулдун өмүрү, комуз көзү сыяктуу аңгемелерди жаратып, Лермонтов, Абай, Шот Аристовели, Маяковский өңдүү залкарлардын ырларын которгон. Согуш учурундагы жүрөк тереңинен кайнап чыккан жалындуу патриоттук ырлар Жомарт Бөкөнбаевдин чыгармачылыгына бүтүнчө бир көрк берип турат. Согуштун алгачкы эле күндөрүндө чын дилден жазылган акындын ата журт үчүн майданга, антым, кош ала тоо, уулум кетти майданга, жүрөгүм менен кызыл туу сыяктуу ырлары ата мекенди сүйүүгө жана коргоого үндөп, жеңишке шыктандырган улуу чакырык катары эл арасына чагылгандай тез тарады. Аларды кан майданга жөнөп жаткандар да, узатуучулар да ооздорунан түшүрбөй ырдап чыгышты. Акын согуш таласында болуп, анын аламатын көрүп кайтты. Адам каны сууда аягып, жерди куйкалап кунарын кетирген кандуу майдан Жомарттын каңырыгын түтөтүп, кайгыга салды. Ушундай апаатта төгүлгөн канга, кыйылган кырчын өмүргө карабай, кармашкан каарман жоокерлердин нойбас күчү, кетилбес эрки акынды толкундантып, адилеттүүлүктү, өлбөстүктү көкөлөттө даңктаган чыгарма жаратууга түрттү. Ал ажал менен ар намыстын кандуу кагылышын, өмүрдүн түбөлүктүүлүгүн көрсөткөн Ажал менен ар намыс аттуу поэмасын жазды. Жомарт Бөкөнбаев өлкөдөгү бардык жаңылыктарга үн кошуп, кубаныч кайгысына ортоктош болду. Көңүлү тетик, учкул кыял акын эч нерсени жашырбай, куйрушкан жамак сөздөн ыргагына салып, айта да жаза да билген. Анын ырлары адамдын көңүлүндөгү ойду таап, аны ар кимдин жүрөгүнө жеткире билгендиги, жатык тили, уйкаштыгынын элпектиги менен айырмаланып турат. Үй бүлөсү. Акындын уулу Кулубек Бөкөнбаев Кыргыздын постсоветтик доордогу мамлекеттик ишмерлеринен айлана чөйрөнү коргоо министри болгон. Ал геология, минералогия илимдеринин доктору. Кызы Сырга Бөкөнбаева медицина илимдеринин доктору болду. Дагы бир уулу Зайниддин Бөкөнбаев 2003-жылы каза болгон. Жомарттын жубайы Тенти да чыгаан акын болгон. Кийинчерээк Тентайым академик Муса Адышевке турмушка чыгып, Адышева тег атын алган. Аны эмесе балдар, Жомарт Бөкөнбаевдин Алтын кыз драмасына көңүл бургула.
Драмадағы башқы қаһармандар Жапар, басмачыларды жоғалту үшін түзілген еріктүү отрядтың командирі 25 жашта. Чынар, колхоз жұмышындағы активті қыз 17 жашта. Эне, Чынардың енесі 55 жашта. Кузнецов, eski жұмысшы 45 жашта. Ажар, Чынардың құрбысы 25 жашта. Момуш, мұрынқы құлақ, содагер, басмачы 40 жашта. Қалыбек, елірчісі 60 жашта. Тоқтор, бай 70 жашта. Қалдыр, жесір қатын, басмачылардың тыңшысы 35 жашта. Ады қорбашы 55 жашта. Бұлардан башқа қыз келіндер, жігіттер, отряд жана басмачылар қатышады. Пьесаның қаһармандары Совет билігін Қырғыз айлында чыңдоо күрөшүнө тирек болгон жаңы адамдар. Окуя чыгарманын башкы каарманы Жапардын жар издеши жөнүндөгү окуя боюнча өнүгөт. Жапардын колуктусу Чынарды басмачылар туткундап алып кетишет. Окуянын мазмунуна ылайык баатыр жигит душмандарды жеңип, жарын куткаруу керек. Жапардын намысы болсо, сүйгөн кызын издеп барар. Ошондо таштуу капчыгайда канын төгөрмүн, дейт Чынарды туткундаган момун. Жапардын образы пьесанын идеалык мазмунун тереңдеткен, революциячыл, күрөшкө бүт өмүрүн арнап койгон күрөшүүчүнүн образы катары алынган. Чыгарманын башкы каарманы Чынар. Өз эркиндигин сезген, алдыга умтулуп, элдин талабын аткарууга, өз табынын кызыкчылыгы үчүн өмүрүн кыюуга даяр турган кыргыздын алдыңкы кыздарынын образы. Жаңы турмуштун өсүш темпине тоскоолдук кылуу, элди иринжитүү максаты менен Момуш, Мадылар колхоздун тахта сакталган складына өрт коюп жаткан учурда Чынар жанын аябастан биринчи болуп өзүн отко таштап, аны өчүрүүгө аракет жасайт. Жапар жалаң эле эр жүрөк, баатыр, акылдуу гана эмес, башка ар кандай жакшы сапаттардын алып жүрүүчүсү. Ал сулуу, ырчы. Аны чыгармадан Чынар Жапардын жарык маңдайын көрөр күнүм барбы, десе Ажар. Курбулар, көптөн бери Жапардын созолонтуп кырдаганын сагындык, дейт. Чыгармадагы башка каармандардын бири Кузнецов. Жумушчу Кузнецов партиянын чакырыгы боюнча Кыргызстанга келип, басмачыларга каршы күрөшүүдө чыдамдуулукту, туруктуулукту көрсөтүп, Кыргыз айылында Совет бийлигин чыңдоодо аянбай кызмат кылган орус коммунисттин образын түзгөн. Пьесанын темасы ушул убакка чейин саясий коомдук душмандар катары адабиятта, театр, кино жана башка чыгармаларда терс образдар катары сүрөттөлүп келген басмачылар менен кызыл аскерлер ортосундагы күрөш. Пьесанын Алтын кыз деген аты да метафоралык мааниде алынган. Андан биз сөздүн түз маанисиндеги алтынды эмес, эл үчүн аткарган иши алтындай кыздын сүйкүмдүү элесин түшүнөбүз. Балдар, мына мен силерге азыр Алтын кыз драмасы жөнүндө кыскача гана айтып өттүм. Силер үйдөн мына ушул чыгарманы окуп чыгасыңар. Окуп чыгып бүткөндөн кийин мына бул жерде таблица турат. Мына ушул таблицага жакшылап көңүл буруп, мына ушул таблицаны толтурасыңар. Сапаты азыркы жаштар, Алтын кыз драмасындагы жаштар. Сапаты боюнча аласыңар. Мүнөздөрү азыркы жаштардын мүнөзү кандай, Алтын кыз драмасындагы жаштардын мүнөзү кандай болгон. Жашоо жумуштар боюнча азыркы жаштарда кандай, Алтын кыз драмасында кандай. Жашоо максаттары боюнча, досчулукка болгон мамилеси боюнча, сүйүүгө болгон мамилеси, эмгекке болгон мамилеси, мекенге болгон мамилеси тууралуу азыркы жаштар кандай, Алтын кыз драмасындагы жаштар кандай эле. Мына ушул экени жакшынакай ойлонуп туруп, анан кийин толтуруп чыгасыңар. Аны эмесе балдар, сагабыз аягына чыкты, көңүл бурганыңарга чоң рахмат, саламатта болгула.